Саламатсыздарбы, урматтуу Жалбырак ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз сиздер менен өлкөдөгү акыркы саясий абал жана ошондой эле анын ичиндеги чек ара маселеси боюнча маектешмекчибиз. Бүгүнкү биздин коногубуз Туран саясий партиясынын лидери Жеңиш Молдукматов мырза. Жеңиш мырза, саламатсызбы? Бүгүнкү күндө Кемпир-Абад суу сактагычы боюнча элдин нааразылыгы аябагандай күч алып атат. Сиз дагы жакында эле ушу жергиликтүү тургундар менен жолугуп келдиңиз. Дал ошол күнү УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев дагы жолугуп келген экен. А бирок байкашыбызга караганда алардын айтканы башка, сиздердин айтканыңыздар такыр башка болуп жатат. Негизи кандай болду эле? Биринчиден атай ушу эфир берип чакырганыңыздар үчүн мен рахматымды айтам. Бүгүн чынында жалгыз Кемпир-Абад эмес, деги эле Кыргызстанда чек ара маселелери абдан ойлонтот. Бул жалгыз өзгөн менен кара суу тургундар эмес, Кыргызстандын ар бир жаранынын ойлоно турган жана кийлигишип өзүнүн үнүн ката турган учур. Камчыбек Ташиев мырза Ташкентке барып келди. 2 күндүк сүйлөшүү жүргүзүп, эки мамлекеттин ортосундагы комиссиянын чечими менен 26-сында Кыргызстанга кайтып келип, Бишкекте чоң жыйын өткөрдү. Массалык маалымат каражаттарына. Ошол жерден айтты: Кыргыз-Өзбек чек арасы 100% чечилди деди. 100% чечилди. Мындан кийин талаш же болбосо мындай чечилбеген жер жок. 100% чечилди деп, ошол жерден анан кайсы жерлер, кандай жерлер менен алмашканын айтып берди. Ошол жерден эле Кемпир-Абад боюнча журналисттер абдан мындай тыкыр суроо берген. Бара-бара мына 26-сынан баштап бүгүнкү күнгө чейин 100% чечилген маселе тескерисинче оорлошуп кетти. Ал эми Кемпир-Абадтын алдындагы ынтымак айылынын тургундары менен жакында кезикти. Кезиккенде биз жетишпей калдык, жыйынга билген эмеспиз. Бирок айтор бүгүнкү күнү жергиликтүү тургундар өзүлөрү нааразы. Эмнеге? Анткени Бишкектен бери аял кишилерди алып качышкан. Бишкектен бери. Мына аны сайттары чыгарып атпайбы? Өткөндө бай митингтерде батышчылдар деп каршы чыгып аткан бияктагы жана аялдар ошол жерде митингде жүрөт. Кемпир-Абадта. Эмне кылып жүрөт? Эмне кылып жүрөт? $100 көтөрүп алып, ооз ачып койгула деп жергиликтүү тургундарга шылдыңдагансып мынтип. Анан Ташиев барганга чейин үнүн чыгарып, ачык айтып, кайрылып аткан жарандар ошол жерден көрүнбөй калды да. Түнү менен алар менен демек сүйлөшкөн да, же коркутканбы, же эмне кылган, айтор чыкпай калды, келбей калышты да. Анан буга чейин тарыхта билебиз да, жер тилкелерин алмашуу же чечүү маселесинде атайы жирүүр адамдарды отургузуп, кол көтөртүп, кол чаптырып, уралатып, Куран окутуп, бата берип анан бүтүрүшкөн да. Так эле ошондой көрүнүш болду. Мына аны тастыктап, менин сөзүм кылбай, ушу жергиликтүү тургундардын айтканын кеч өтөн бери чыгып атат го. Биз каршыбыз, биз макул эмеспиз, эл алданып калды деп. Бүгүнкү күнгө чейин деги эле ушу Кемпир-Абад боюнча толук маалыматты элге жеткирүү кыйын болуп атат да. Мен ушу силердин эфир аркылуу толук болбосо дагы негизги маңыздуу жерлерин түшүндүргүм келет. Значит, Кемпир-Абад бул СССР учурунда эки мамлекеттин ортосунда сүйлөшүү негизинде курулган. Бир 78-жылга туш келет, ошо жылдары эксплуатация берилген. Ээлеген аянты 5731 гектар. Значит, ошол учурдагы келишимдин негизинде, мен орчундуларын айтып атам да, келишимдин негизинде Бүргөнсай массивине 149 километр аралыкта канал курулуп, 20 000 гектардан кем эмес жерди суу бастырып, ошол жерден жылына ошо аянтты сугарганга 227,5-230 миллион кубометр суу алып турмакпыз. Бул бир. Анан эми элдерге дагы ынаныш үчүн айторабыз, президентке же анын досторуна сын айтсаң эле эл бузукулар деп атпайбы, ошон үчүн кагазды карап туруп, кагаздан окуп бергим келип атат. Ошо бул жөн эле сөз эмес, бул тарыхый кагаздар депчи. Мына демек кийинкиси 5731 гектар болуп атпайбы? Ээлеген аянты. Ушул аянт бул эгин айдаган кара топурактуу суат баскан жер болчу. Биз ушуну
суу сактагычка бергенде бизге компенсация иретинде өзбек тарап жер бериш керек эле. Ушундай эле көлөмдө. Бирок 4127 гектар таштак суу чыкпаган эгинге пайдасыз жерлер бөлүнүп берилген. Ар кайсы жерден чачыранды болуп берилген. Баш аягы 1604 гектар жер компенсацияланбай кыргыз тарапка берилбей калган. Так. Андан кийин эң маанилүү ушу чашада, мына чаша деп коелу, ушунун тереңдигин деңиз деңгээлинен 900 анан 908 метр деп ченеп атышат да. Камчыбек Ташиев айтты, 908ден горизонтальдан 900гө түшүрүп келдик депчи. Баштапкы келишимди эмне үчүн айтпай атышат? Эмне үчүн биздин башкы чегарачы, демаркация, делимитациянын төрагасы жана анын мүчөлөрү эмне үчүн айтпай атышат? Эң баштапкы келишимде, мен жанагы айткан келишимде да 906,5, мына 906,5 метр деп деңиз деңгээлинен бийиктикте горизонталь белгиленген. Эмне үчүн биз айтпай атабыз? Ошол эле 1984-жылы өзбек тарап кыргыз тараптын уруксаты жок. Дамбаны 2 метр бийиктикке көтөрүп алышкан. 908,5 горизонталь бекитип алышкан. Эмнеге аны айтпайбыз? Ушуну кесепетинен биз эмнелер жоготконбуз? Мына карап туруңуз. Ушул платинанын бийиктиги 2 метрге көтөрүлгөндө уруксат жок, Кошумча бизден 269,5 гектар эгиндик жана 7,5 гектар көп жылдык өсүмдүк жерибизди суу алдына басып калган да. Компенсацияланбаган бардык жерлерибизди кошкондо ошондо 2518 гектар түзүп атат. Жана мен айткан коллектордук, дренаждык системалар салынбай калган. Келишимде каралган бир да нерсе өзбек тарабынан аткарылган эмес. Бир нерсе аткарылган эмес ушул жылга чейин. Эми ушунун баарын кошуп келгенде жалпысына 5028,4 гектар жер сазга айланган. Сазга айланган. Значит, жерден туз чыгып, айыл чарба жанагы ишке жарабай калган зыянга учураганда, ана 800гө жакын мына турак үй бүгүн авариялык абалда. Ушул Кемпироваттын тегеретесиндеги акыбал бүгүн. Кийинки маселе 2018-жылы мына кагазда 2018 жылдын эсебинде бул ушу биздин өкмөт кыргыз өкмөтүнүн адистери иштеп чыккан. 2018 жылдагы эсебинде 210 миллион долларлык зыян тартканбыз. 210 миллион долларлык. Эмне үчүн биздин демаркация, делимитация боюнча делегация Ташкенттен ушул маселелерди көтөрбөйбүз? Биздин зыяндарды компенсацияны кайра ордуна коелу деп. Эмнеге? Эмне үчүн биз 908ден 900гө түшүрдүк деп мактанабыз? Чынында башында 906 менен бекиген да. Биздин уруксаты жок 908,5ке көтөрүп алышкан. Анын кесепетинен канча деген жерден айрылып атабыз да. Эми дагы бир 3 өзөктүү нерсени айткым келет. Биз эгерде ушул келишимдер, буга чейин коюлган келишимдерди колдойбуз, ошонун негизинде иштейбиз десек, анда 91-жылкы, 96-жылкы, 97-жылкы 3 келишим бар. Бул Алмата, Минск, Москва шаарында. Бул достук, түбөлүк достук келишимдери да. Мына ушулардын негизинде маселени терең иликтеп туруп, биздин өкмөт же биздин бийлик тараптан өзбек тарапка келтирилген чыгышууларды кайтарып берүү боюнча маселени кабыргасына коюшубуз керек. Мына ошондо Кемпироваттын оозу, же болбосо жана платинасы суралбайт. Ошондо Ташкент бизден чашаны дагы, сууну да сурабайт. Эми элге түшүнүктүү болуш үчүн мен атайын кагаздарды ала келдим эле. Мына мореке, билбейм камерага канчалык көрүнөт. Кемпироватты чашада суу өзүчү. Өзү суу. Мына мен аракет кылам түшүндүргөнгө. Значит, мына жер өзгөн, мына жер кара суу. Мына оозу 90% бул маанилүү. 90% суу сактагыч Кыргызстандын жеринде жайгашкан. Так, мына жерде платина турат. Мен платинаны монтип түшүндүрүп бергим келет да. Мына платина. Могу платинанын азыр Камчыбек Кыдышевич берем деген 21 гектар могу жерде болжолду. Мояктан кетет да.
Мен чийип берип атам мына. О биздин жер. Камерага көрүнүп атат, Бул маанилүү да абдан. Мына могу жер 14% платинанын оозу кыргыз тарапка энчиленген. Камчы мырза Ташиев өзгөндөгү эл менен жолукканда айтты го, мен азыр видеосун угузам. Ташкентте коллегаларым айтты, ушул Кемпироваттын сол капталында платинанын сол чети кыргыздарга тийиштүү экен. Бергилечи деген эме 100 гектар деген эме макул деп билбей берип салыптырмын деп ынтымактуу айыл менен жолукканда баш тартып койду го, мен азыр угузам аны. Мына ошол кеп болгон, мына эки чети 14%. Бул бардык суу жана жер ресурстарына болгон негизги рычаг. Ташкент жөн жерди сурабайт да. Ташиев мырза жөн жерден айткан жок да. Мына эки немени ынтымак айылына келгенде даяр келди го. Мына эки жана платина, мына көрдүңүзбү? Платина, 50 гектар. Мен 50 гектарды берип салдым деген жери. Эл менен жолукканда эки карта даяр келди да. Экинчиси кызыл менен белгиленген 20 гектар. Эми өзүңүз ойлоп көрсөңүз, эл менен жолугуп келатканда алдын ала билген 50 гектарга макул болбой калса, мен 20 гектарды алам деп. Көрдүңүзбү? Кызыл менен белгилеп алган. Так эле ушул 20 гектар жер үчүн Ташиев өзү айтып атат. Ташкент бардык протоколдорду бузушу мүмкүн деп атат. Бузсун анда. Биз кайда шашабыз? Кайда шашабыз? Мен түшүнбөйм. Буга чейин 2016 жылы, мына 35 жыл, өзгөчө 70 жылдарды башталган суу сактагычтар, дренаждык системалар, чек аралар маселелери, көптөгөн баягы эки тараптуу, үч тараптуу колдонууга берилген жерлерибиз, нерселерибиз 35-30 жыл биз эли кылбай келгенбиз. 16 жылы 22 объект Кыргыздын өкмөтүнүн балансына киргизген, Фугинин балансына киргизилген. Бул билесиңер, баарыгын эсептөөнүн кажети жок азыр. Көлдөгү пансионаттар, Орто Токой суу сактагычы, көп жер кирген. Эмнеге биз анча шашып атабыз? Эмнеге шашып Кемпироваттын оозун берип, Орто Токойдо чашаны берген атабыз? Эмнеге? Мына Мореки Ташиевтин көргөзгөн 20 гектары. Мына Мореки дамба, платина өзү. Мына мен жана көргөзгөн Мореки башы да, Мореки башы. Мореки башы. Ондан баштап эми кайсы жерлер берилет? Мынакей. Дамбаны көрүп туруңуз. Мына мондай кошсоңуз, ушу менен билип болот. Могу кетип атабы? Мондайдан, Башы кетип атабы? И бияк жагы, аяк жагы кетип атат. Көрдүңүзбү мына? Суу. 20 гектар ушу жака кирет. 21 гектар ушу жер. Бүгүнкү күнү могу платинанын алдында электростанция бар. Подстанция бар. Бияктар суу. Мына жер бүт болгон вышкалар коюп алган. Бул Кыргыздын жери. Бу жерге вышкаларды өзбектер мыйзамсыз тор тартып алып бүгүн турат. Аны Ташиев да өзү айтты. Ушуну чыгарышыбыз керекпиз. Таң калыштуу. 21 гектар Кыргыздын жери бизге таандык. 21 гектарды мен Ташкентке барып кайра сурап келейин деп атат. Өзүбүздүн жерди Ташкенттен сурайбыз ба? Уруксат менен деп. Киши айтып атат, да, бул эгерде Кемпирова чечилбей калса, анда жалпы протоколдун ичиндеги сүйлөшүүнүн баары бузулуп калышы мүмкүн дейт. Анда токтотуп турбайлыбы? Эмнеге мынча шашабыз? Экономиканын акыбалы мындай. Саясий акыбал туруктуу эмес. Көрүп атабыз да, күнүгө бир нерсе чыгат. Мына кечээ уу коргошун болду эле, мурда күнү. Кечээ электроэнергия тариф болду. Дагы эртең бир нерсе чыгышы мүмкүн. Кой турбайлыбы? Жана жогоруда дагы айта кеттиңиз, азыр бийлик тарапка сын айтсаң
мындай элдин душманы аталасың депчи. А бирок президент Садыр Жапаровдун президент болуп шайланып келгенине 100 күндөн ашты. Биз билишибизче дүйнөлүк практикада деле 100 күндөн кийин элдин суроо талабы аябагандай күчөп баштайт. А бирок азыркы тапта байкашыбызча Садыр Жапаров тарапка элдин мындай маанайы сууп калган сыяктуу да. Сиздердин көз карашыңыздарда кандай негизи эле? Садыр Жапаров премьер-министр болгондо, биринчи баягы премьер-министр милдетин аткарганда, ана президенттин милдетин аткаруучу болуп турганда эле шайлоого киргенде эле биз каршы чыкканбыз. Болбойт деп, канча жолу баягы 10 калпы, аткарылбаган убадалары деп айтып чыкканбыз. Ошондо эле биз мына январьдын башында бир экисинде болуш керек эле. Нарында электроэнергия боюнча тарифти түшүрө албайт, лимитти ала албайт, бул жалган, болбойт, элди алдабагыла деп айтканбыз. Болгон эмес. Кум төр боюнча кана, кен байлыктар кана дегенбиз. Эл уккан эмес, ошондо жаман көрүнгөнбүз. Аябай тепкиде калып, эл ишенген да. Эл ишенген, айтор ушу акыркы үмүтүбүз. Ушу кишиден башка эч ким турмушубузду оңдобойт деп айтып чыкпады беле. Бүгүн абдан өкүнүчтүү. Элдин ишеними улам сууп кетип баратат. 100 күн бул эл аралык норма. Бул эл аралык көрсөткүч. 100 күндө адам өзүнүн жаман жакшы жагын көргөзөт. 100 күндүн ичинде мамлекеттик башкарып турган адам реформаны же кылат, же кылбайт дегенди көрсөтөт. 100 күндүн ичинде биз эмнени көрдүк? Биз реформанын башат эмес, биз мамлекеттин кыйрашына келаткан жолду көрдүк да. Мен айтып берейин. Чуу дегенде эле саясий реформалардын бузулганы, мыйзамсыз жолдо кеткени, анан туура эмес улуттук шылдың кыла турган конституцияны кабыл алганыбыз болду. Конституцияны кандай деген одоно бузуулар менен кабыл алдык. Мен айтып коеюн, январь айында, ноябрда айтканыбыз мына бүгүн ошондой болуп чыгып келип атабы? Мына конституция боюнча дагы айтабыз. Күз айында конституция күчүнө толук кандуу кирип баштаганда, күз айында эл сезет. Канчалык начар конституцияны кабыл алганыбызды эл сезет. Ошондо айтат, кап бекер кылган экенбиз деп. Канчалык мыйзамсыз нерсе менен келсе, ошончо мыйзамсыз нерсе менен артына кайтарылат. Саясий реформалар туура эмес жана мыйзамсыз жүрдү. Элди алдоо жолу менен кабыл алынды. Экинчи мына экономикалык реформалар жүрөт деген, билесиңерде 3 айда, анан 5 айда, анан 6 айда башталган реформалардын жыйынтыгын көрүп, жон териңер менен сезип баштайсыңар деп бир нече жолу айтпады беле. Да, мына 7 ай болду. 100 күн болду президент болуп келгенде, жалпы бийликке келгенине 7 ай. Жок, экономика абдан бүгүн абдан бир кыйрап турган начар акыбалда да. Инвестордун баары качып кетти. Эмнеге качып кетти? Анткени коррупция менен күрөш деген таристе бүт болгон инвестордун баарын, бизнесмендин баарын, предприниматель, ишкерлердин баарын эле баса калып эле акчаны туудуруп атышат да. Мындай жөнөкөй сөз менен. Баягы бул сөздү айтпайт элем, негизи кустурация операциясы жүрүп атат да. Соттун өкүмү жок, тийиштүү комиссиялардын чечими жок, соттун тийиштүү чечимине ылайыктуу мамлекетке монча зыян келтиргенсиң мончасын төгүшүң керек деген түшүнүк жок. Бүгүн ГКНБ өзү сот, өзү тергөөчү, өзү кармоочу жай. Кааласа кое берет, кааласа бошотот. Бул эмне деген нерсе? Өткөндө Ташиев айтып, ГКНБда орун жок, мен баарын кармай албайм, чыгарып атам. Бул эмне деген сөз? Анан тилекке каршы ошонун айынан бүгүн бүт бардык сырткы эле эмес, ички инвестордун баары чыгып кетти. Бизнес токтоду. Экономиканын негизги мотору жүргүзө турган кыймылдаткычы бул бизнес. Экинчиден, мамлекеттик ишкерлер, мамлекеттик кызматкерлер толугу менен бүгүн жумуш токтоп калды. Паралич. Байкуштар мындайда бир 5-10 миң сомго иштейт. Мамлекет кызматкерлер 95% мамлекеттик системаны кармап келаткан ушу мамлекеттик кызматкерлер. Анын баарын эле тепкилеп эле жогоруда отурган бийлик төбөлдөрү мамлекеттик кызматкерлер деп атып элге жаман аты көргөзүп койду. Бүгүн мамлекеттик кызматкер дегенде элдин ичинде желмурукс көрүнүп калды. Живи бар, үйү бар, хан сарайда жашайт, укмуш, коррупционер. Андай эмес да. Бул так өзүлөрү өйдөдө жогоруда отургандар ушундай адамдар. Мамлекеттик чыныгы кызматкерлер 95% түзөт. Системаны кармап келет. Байкуштар зарплатадан зарплатага чейин жашап, үй бүлөсүн эптеп багат.
балдарын эптеп бала бакчага берип мектепке окутканына сүйүнөт. Эми ошолорду бүгүн толугу менен тушап салышты. Кол койсо суракта, чечим чыгарса сотто, акча бөлсө түрмөдө. Мына бүгүн баардык суракта. Бүгүн өкмөттүн ишин карап көрсөңүз, бүт бардыгы токтоп калган. Мен айтат элем тиги ГКНБнын төрагасына жана тийиштүү күч органдарына. Мамлекеттик жөнөкөй кызматкерлер эмес, үлкөн чоңдордон башташ керек. Премьердин өзүнөн баштагыла. Эмнеге мондай акыбалга алып келип койду? Эмне үчүн чечимдер кабыл албай атат? Министр здравоохранениянын камагыла. Эмне үчүн ал элдин баарын тиги уу коргошу менен дүйнөгө шылдың кылып туруп бүгүн бош жүрүш керек? Дагы бүгүн интервью берип атат мактанып. Ал тиги 4 отравление болсо менин күнөөм жок, ал өзүлөр экен деп. Эртең 2 бала өлүп калса ким жооп берет? Министрби же Садыр Жапаров жооп береби? Министр айтып атпайбы, Садыр экөөбүз кайнатып атабыз деп, Жапаров экөөбүз кайнатып атабыз деп. Кыскасы 100 күндүгү абдан өкүнүчтүү. Анан ушу 100 күндүн ичинде жалпы эл таң калып бүтпөй койдук. Мындай электр энергияга тариф көтөрүштү, майда алам деп эле лимит. Тариф көтөрүштү. Анан болуп көрбөгөндөй чек ара боюнча чыр маселелер чыгып калды. Эч качан мындай деңгээлде чыр болчу эмес. Эч качан. Азыр дипломатия жок, этика жок, жер, суу боюнча ким маселе көтөрсө, ал сиз айтканда эл бузуксу болуп калып атпайбы? Тажикстан боюнча предвоенный деп коет. Учение кыла койгус деди эле. Алар азыр Россия менен биргеликте 3 региондо чоң аскери баягы окууларды өткөн атышат. Бул бизге көрсөткүч, бизге белги да. Кыргыздар жөн тургула деген сөз. Бул дипломатиянын тилинен биз күч көтөбүз дегенби? Өзбек менен эмне болуп кетти? Бардакта мына чек араларга караңызчы. Баткендиктер нааразы. Орто Токой боюнча түшүнүксүз. Кемпирабад боюнча жаштар сүйлөйм деп атса, ынтымак айылынан чолугушта сүйлөтпөй койду. Сүйлөтпөй коюшту да. Сен баламдай болгон бала экенсиң. Мен каерде иштеримди билесиңер да. Мен ушу уюштурган провокаторлорду, бузукуларды фамилияларынан бери, үйлөрүнөн бери билем. Телефондорунан бери билем. Менин көзөмөлүмдө деп коркутуп атат. Мен айтат элем. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, болгону ГКНБнын эле төрагасы. Биз андан коркпойбуз. Коркпойбуз. Канча деген Кыргызстан тарыхында ГКНБнын төрагалары өткөн. Канча деген төрага өткөн. Чек ара боюнча бүгүн ал мамлекеттин негизги башкы чек-арачысы катары эл алдына чыгышы керек. Зекибеш керек, коркутпаш керек. Кемпирабад боюнча бүтүргүм келип атат да, руксат берсеңиз. Мен урматтуу Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылам. Ынтымак айылында болгон жолугушууда 2 сөз менен айтам. Жана ошол жерде жергиликтүү тургундардын, өзгөчө жаштардын аманатын жеткирем. ГКНБ коркутпаш керек. ГКНБ коркута турган орган эмес. ГКНБ Кыргызстандын ички тышкы коопсуздугун коргой турган, элин колдой турган уюм болуш керек. Кыргызстандын ичинде кайсы уюм болбосун, мамлекеттик уюм мамлекетке сын айткандарды басып жатып калды. Бул туура эмес. Чек ара суу маселесин көтөргөн жергиликтүү тургундар, ошол жактагы жаштар, эр азаматтар. Биз алар менен сыймыктанышыбыз керек. Мамлекет аларга даңк медалын берип, орденин эрдик бериш керек. Ошо чек арада жашап, ошо чек араны коргоп, ошо сууну сактап, ошол жерде күрөшүп, биздин эркиндикти, эгемендүүлүктү кармап турган үчүн ошолорго эрдикти беришибиз керек. Ал эми туура эмес маселе чечилип атса, бийлик көзүңдү ач, туура эмес баратасың, шашпа, эл менен кеңеш деп айта турган аксакалдарды коркутуп, жаштарды үркүтүп, үйүңө чейин билемин, телефонуңардан бери билемин, мен каякта иштеримди билесиңерби деген болбойт. Камчыбек Кыдыршаевичке айтам, бул учурда өтөт. Бир кезде өзү дагы запкы жеген.
мындан өткөн, Ташиевден өткөн мекенчил адамды мен билчү эмесмин. Өтө мекенчил деп мен таанычымын. Мен азыр да ишенем. Жүрөгүндө бир кичинекей мекенчилик калса, анда эл менен барып баарлашат. Коркутпайт. Бийлик, мансап деген ушул экен, адамды өзгөртөт окшойт. Өзгөртөт окшойт. Ошон үчүн ал айтса коркуп кетпейбиз. Мындай Ташиев эмес, президенттерди көргөн эл, кыргыз эли. Түшүнүп атасызбы, эмнени айткым келип атат. Анан чек ара маселесине келгенде өтө этияттык менен, кылдаттык менен кеңешип чечишибиз керек. Мен жанагы цифраларды бекеринен айткан жокмун. Мен сөзүмдү жыйынтыктап токтолгум келет. Жакында жергиликтүү тургундар Кемпирабадтын үстүндө платинанын астында курултай өтөт. Ошол элдик жыйында эмне үчүн курултай? Анткени Садыр Жапаров алып келаткан конституцияда, өткөргөн конституциянын 7-чи беренесинде так жазылган. Баягы кеңеш бере турган орган деп. Курултайдын чечимин президент дагы, парламент дагы, өкмөтү дагы бар жогу укканга милдеттүү, жана аны аткарыш керек. Деп Садыр Жапаров жананын командасы, анын ичинде өзүнүн досу Ташиев мырза да бар. Байма-бай айтып келди. Элдин кулагын бышырышты. Мына так ушул таризде жергиликтүү тургундар бүгүн курултай өтөбүз деп камынып турушат. Курултайга парламенттин профилдик комитеттеринин төрагалары, биринчи эл аралык комитети, анан кийин коргонуу коопсуздук комитетинин төрагалары, парламенттин депутаттары, өкмөттүн мүчөлөрү, саясий коомдук ишмерлер бардыгы чакырылат. Мына ошол жерде билинет ким экени. Ошол жерден дежурлар жок, чыныгы жергиликтүү тургундар жана мамлекеттик бийлик өкүлдөрү отуруп, түз отуруп, кыш баягы неме деп коет го, түз отуруп, түз кеңешсин. Ошол жерден отуруп диалог болсун деген максат коюлуп атат. Бул да абдан жакшы нерсе. Талашып, тартышып, мамлекеттин суверенитетин сактап калабыз деген инсандар үчүн мен рахматымды айтам ушул жерден колдонуп туруп. Мына Эрнис деген жигитибизге, Мирлан деген жигиттер жүрөт, Замир деген ушакта жигиттер чуркап жүрөт. Мен рахматымды айтам. Анткени ошол адамдар бар, бүгүн мамлекет кармалып отурат. Кемпирабад биз үчүн маанилүү. Кемпирабад мамлекеттин суверенитети. Кемпирабад Өзгөн Кара Суу районуна өтө маанилүү жер. Мен жанагы айтып атпаймынбы? Мореки платинаны, Ол платинанын 21 гектары 14% деп жазып берип атам. Эгерде ушуну берсек, биз суудан айрылабыз. Суунун башынан айрылабыз. Эртеңки күнү өзбектер итоговый протоколго Ташиев айтып атпайбы? Тозбойбуз деп сөз берди деп. Бул жөнөгөй болбогон сөз. Мына казактар ошентип айткан. Протоколдо бар болчу чыгаргыла, МИДтен алып чыгалы. Мен мына кечөөдө депутаттардан сурандым. Тозбойбуз деген казактар 10-жылы форс-мажор болду деп тур. Башынан аягына чейин тозуп алды го. Ким эмне дей алды? Эч ким эчке дей алган жок. Так ушундай эле 2-3 жолу чыр чыгарып туруп, форс-мажор деп тур тозуп койсо эмне болот? Мына кечөө күнү ролик чыкты. Өзбекстандын сайттарынан табылды. Бүгүн мына кыргыз сегментинде аралап жүрөт. Ал эмне деген ролик? Кемпирабад Өзбекстандыкы жакында дүйнөдө эң кооз курорт болот, инвесторлор тартабыз деди го. Бул биздики деп чыгарып атпайбы? Ошон үчүн сөзүмдү жыйынтыктап атып айтам. Кемпирабадка тийиштүү Ташкентте кол коюлган протоколду чыгарыңыз. Камчыбек Кыдыршаев, чыгарыңыз протоколду. Эмне деген протокол кол коюлган? Эмне деген макулдашуу болгон Ташкентте? Эмне үчүн жана кайсыга негиздеп Мирзиёев Шавкат Мирамонович бизге скорый помощьты берди, тракторлордун берди, ана вице-президенттерин чакырып, бири-бирине тамак берип, аш берип атышат. Эмнеге? Эмне үчүн? Өзбекстандын президенти жалпы кайрылганда айтты. 30 жылда мен мындай чечкиндүү президентти көргөн эмесмин деп. Өзбекстан тарапка алардын кызыкчылыгында чеч бере турган президент болсо, ал президент кыргыз үчүн ким болуп калат анда? Мен ушундай маселени коёт элем. Ошон үчүн урматтуу Садыр Нуркожоевич,
урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич. Камчыбек Кыдыршаевич, эл менен тыгыз болуңуз. Мурун кандай болсоңуз, ошондой болуңуз деп мен тилеймин. Мен билем, могул эфирден кийин бизди да куугунтуп калып, бизди да коркутуп, эртең камакка да алып коюшуңуз толук ыктымал. Бирок эл жер үчүн башыбыз садага. Мына Ореке Кемпироваттын маселеси жалгыз эмес, артында Орто Токой деген бар. Баткендеги булагыбыз бар. Ушунун баары үчүн мен жергиликтүү тургундардын, өзгөчө жаштардын атынан кайрылам. Эч кимди кемсинтпеңиз жана коркутпаңыз. Жогорку кеңештин депутаттарына кайрылам. Жакында жергиликтүү тургундардан бизге уктук. Ошонун аныгын билиш үчүн кайрылам. Ташкентке барган делегациянын ичинде 22 адам болгон. 22 адамдын 14-ü каршы добуш берген, же өзгөчө пикирин жазган деген маалымат бар. 22-нин 14-ü. Каршы деп, Каршы деп. Могу маселелерге каршы деп. Мына ошол бул бейрасмий маалымат. Ошол канчалык чын же калп билиш үчүн ал протокол Ташкенттеги сүйлөшүү бүгүн Тышкы иштер министрлигинде жатат. Муну бир гана орган ала алат, бул жогорку кеңеш. Жогорку кеңештин тийиштүү комитеттеринин төрагаларына жана депутаттарына кайрылам. Ошол протоколду суратып алгыла. Эмне деген өзгөчө пикир бар? Ким каршы болгон, ким макул болгон. Жана протоколдо эмне деген нерсе жазылган. Эл билиши керек. Камчыбек Кыдыршаевич учурунда өзүнүн айтып жүргөн сөздөр бар эле. Мен эсине салгым келет. Эфирден пайдаланып. Эгер уруксат этсеңиздер. Мына угулат болду экен. Ореке Бишкектин чак ортосунда, көлдүн чак ортосунда, же Жалал Абадтын чак ортосунда турган жерлер өтө кымбат болот. Бирок мына границада турган 1 метр жерибиз алардан 100 эсе кымбат. 1 метр жерге жылбайбыз. Бишкектин чак ортосунда 1 метр жылбайбыз деп бийликке келгенге чейин 1 ай мурун айтылган сөз эле. Сентябрь менен октябрь шайлоо учурунда. Кана сөз. Эмнеге өзгөрдү? Мекенчил партиясы дебатка чыкканда, мен дебаттын баарына катышкам. Ошондо Мекенчилдин балдары айтты эле. Мекенчил партиясынын атынан айткан. Ар бир сантиметр үчүн биз күрөшөбүз. Россияда коюлган келишимдин негизинде Ташкент менен Душанбеге талапты коебуз деген. Бүгүн бир дагы Россиядан алынган карта эмес, Ташкентте коюлган карталар менен иштеп атышат деген бизде күмөн бар. Бүгүн Камчыбек Ташиев Кыргыз мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы эмес, Өзбек Республикасынын комитетчиги катары, Өзбек Республикасынын кызыкчылыгында иштей баштады деген эл ичинде кеп жүрүп атат. Менин сөзүм эмес. Эл айтып атат. Жергиликтүү тургундар айтып атат. Эмне себептен Өзбек тараптын кызыкчылыгын коргоп атат? Эмнеге биз жака тартпай атабыз? Эмнеге мынча шашып атабыз? Эмнеге? Токтонолу. Бир аз тыналы. Ойлонолу, эл менен кеңешели, картаны ачалы, аксакалдарды тарталы, сүйлөшүп туруп анан чечели. Болбосо, экинчисин да көргөзүм келет. Мына карап көргүлөчү. Ынтымак айылына барганда могу сөздү айтты. Өзгөндө эл менен жолукканда. Bir uçu, bizim Platina'nın bir uçu bizim жерге жайгашып калган экен. Bir uçu sol tarafı, мында ылдыйды караганда sol tarafının bir uçu bizim жерге жайгашып калган экен. Ошол жерден булар 100 гектар жер сурады эле. Бул мен башында чын айтканда анча-мынча билбей туруп эле ал жерде. Болуптур деп коюп. Кийин балдар айтып келишти. Мына Бакытбек Болбурович айтты, Госрегистр өкүлү айтты, 100 гектар берсек болбой калат. Себеби ал жерде биздин погран заставабыз бар, ал жерде биздин жолубуз бар, башкабыз бар. 50 гектар берсек жетишет. Болуптур деп акырын 50 гектарды бердик аерде. Айтып атпайбы сөзүндө? Бул өзгөндө эл менен жолуккандагысы. Өзбек туугандар айтып атат, Платинанын сол жагындагы чети
кыргыздарга тийиштүү деп мына мен айтып аткам 14% мына жер 21 гектар ключевой рычаг сууга да болгон рычаг. Ушуну мен билбей туруп 100 гектарын бере бердим. Айткандан кийин 50 гектарын кайтарып алдым деди. Кийинки видеосун карап көрүлөчү. Мына. Мына силерге ачык эле айтайын, угуп тургула. Ушул мына тосуп алган жерини 20 гектарды алмашайлы деп айтып көрөйүн буларга. 50 эмес 20-ны, мейлиби? Ушуну айтып көрөйүн, урматтуу угандар. Мына 20 гектар жерди мен айтып көрөйүн. 20 гектар эле жерди алгыла, тосуп алганыңарды. Ушул жерден токтойлу. Буяка чыкпагыла деп, туурабы? Мына 20 гектар Моореке. Бер жака чыкпагыла, мен суранайын дейт. Бул кыргыздын жери, биздин жер. Бул биздин менчик. Ушуну Ташкенттен барып биз сурайбызбы? 50 гектар берсе деле, 20 берсе деле. Жок, так ушул 20. Ушул жерде азыр өзбек туугандар тозуп алганда, вышкаларын коюп алган. Маякта подстанция бар алдындачы. Ушуну барып мен сурайын. 50 болбой калды, 20-ны алгыла деп. Не деген сөз? Бул мамлекеттин башкы чегарачысынын сөзү эмес. Демаркация, делимитация мамлекеттик комиссиянын төрагасынын сөзү эмес. Эмне үчүн элдер айтып атат? Өзбек тараптын кызыкчылыгын тартып атабыз. Камчыбек мырза, кыргыз тарапы өтүңүз деп. Эмне үчүн айтып атат? Чаша. Мындай да. Сууну берген жокмун, жерди бердим деген сөзү бар. Билесиңер да, мен сууну берген жокмун, жерди бердим деген. Бул мындай да. Кемпироват, Орто Токой, мисалы, жерди бердим десең, жердин үстүндөгү сууну бердим деген сөз. Сууну бердим десең, суунун үстүндөгү абаны бердим деген сөз. Абанын үстүндө космоско чейин, ошо жер, мына могу жер мисалы Кемпироват болсо, жеринен суусу, абасы космоско чейин Өзбек Республикасына өтөт. Сен жердин астынан дагы, суунун үстүнөн дагы, абадан дагы өтө албайсың. Бир гана Өзбек Республикасынын уруксаты сага керек. Өткөндө Эмомали Рахмон Ворухка вертолет менен келди го. Уруксат алдыбы алган жокпу биздин өкмөттөн? Маселе. Ошон үчүн мен суранам. Камчыбек Кыдыршаевичтен суранам. Садыр Жапаровтон суранам. Шашпагылачы. Шашпагыла. Бул күндөр бат эле өтөт. 7-чи чакырылыштын парламенттин депутаттары келсин. Ратификацияны могу чимкириктердин колу менен өткөрбөш керек. Мен ушундай деп айтчу эмес элем. Эч убакта колдончу эмес элем. Аргасынан айтканга туура келип атат. Чимкирик парламенттин колу менен жерлерди ратификациядан өткөргөн кылмыш болуп эсептелинет. Чыккынчылык, душманчылык болуп эсептелинет. Мына кечөө казинону өткөрүп беришти. Ушул парламент казинону жапкан, ушул парламент казинону ачып берди. Ушул парламент мөңгүнү талкалаганга уруксат берген. Ушул парламент мыйзамсыз конституцияны алып келгенге уруксат берген. Ушул парламент эртеңки күнү Кемпироватка окшогон, Орто Токойго окшогон жерлерди берсе, булар жыргабайт, булар кыйналбайт. Ар бирөөнүн акчасы бар, хан сарайы бар. Кыйналбайт. Кааласа балдары менен сыртка чыгып кетет. Кыйнала турган эл болот. Кыйнала турган жер болот. Дүйнөдө алтын, суу бардыгы бүтөт. Бирок жер жаңырбайт. Эгерде жерди берсек, аны биз сатып ала албайбыз. Жерди берсек, аны согуш менен да тартып ала албайбыз. Жер үчүн мамлекеттер согушуп келет бүгүн. Эгер ушундай кырдаалга алып келип кептеп койсо, бүгүнкү күнү Ташиев, Жапаров парламент күнөөлүү болот. Бүгүн маселе парламентте каралып атат. Жабык эшик артында өткөндө Ташиев парламентте маалымат берди. Мен депутаттар менен сүйлөштүм, эмне маалымат берди десем, так эле ушул мен айтып берген маалыматты айтып атат. Эмнеге шашып атат? Мына депутаттардан сурандык биз. Айтып атабыз, эл душманына айланбагылачы. Жергиликтүү тургундар билесиңерби эмне деп айтып атат деп. Күйгөнүбүздөн айтып атабыз. Жергиликтүү тургундар эл эгер ушул маселени ратификация коюп өткөрсө, ушул за деп баскан депутаттардын атын кара таш менен өмүр бою түбөлүккө калгандай кылып туруп басат. Жана ата бейит болобу кайсы жерине коет. Өмүр бою депутаттар алардын тукумуна, окумуна чейин кала тургандай, сөз боло тургандай, уламыш болуп улана тургандай, сенин атаң жер саткан, сенин атаң
жер берген дегендей. Ошо керекпи? Чегара боюнча нарындык, таластык, жалал-абадтык, оштук, анан көлдүк, чүйлүк бөлмөшүбүз керек. Бир мамлекетибиз бар, бир элибиз бар, бир жерибиз бар. Жерибиз кертилип атса, ошол жерге жүрөгүбүздөн тилип кан чыккандай ыйлашыбыз керек. Ошону далилдеп айтышыбыз керек. Тийбе, тарт колуңду деп. Мурунку заман өткөн. Телефон, видео, фотоаппарат деген жок болчу. Каалагандай кертип, каалагандай сатышкан. Азыр андай эмес. Ар бирөндө бирден телефон бар. Ким эмне кылып атат, 40 жыл эмес, 4 күндө билинет. Ошон үчүн парламенттин депутаттарына, бийлик төбөлдөрүнө ойлонолу деп чакырам. Ал эми Өзгөндөгү, Кара Суудагы, Оштогу бир туугандарыма рахматымды айтам. Ушу курултайды өтөбүз деп даярданып күрөшөбүз. Бул биздин жер, аталарыбыздан калган мурас. Мындай рычагтарды бербешибиз керек деп тургандарына мен кубанамын. Албетте жер алмашуу менен чегаралар чечилиши керек, акыры чечилиши керек. Бирок чечилгенде дагы биз ушу берип аткан, алмашып аткан жерлердин маанисине, стратегиялык өзгөчөлүгүнө карап туруп беришибиз керек. Мамлекеттик чегара чечилип атканда эң негизги улуттук кызыкчылык корголуш керек деп эсептейм. Рахмат Жеңиш мырза. Ошо сизден берген суроо талаптарыңыз, сунуш пикирлериңиз өз дарегине жетет деген ниетте бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайлы. Убактыңызды бөлүп кызыктуу маек куруп бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Туран саясий партиясынын лидери Жеңиш Молдохматов мырза болду. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчөктү сак саламатта туруңуздар.